Саламатсыңарбы балдар? Баарыңарды бүгүнкү биринчи сабак менен куттуктап кетейин. Жаңы кирген окуучулар менен таанышып кетейли. Менин атым Дыйканбаева Айнура Кеңешбековна. Мен силерге кыргыз тили жана адабияты сабагынан беремин. Сабактын башталышында мен силерге баарыңарга ийгилик каалап кетким келип атат. Быйылкы окуу жылы бир өзгөчө, дагы бир башкача окуу жыл болуп атат. Дистанттык окутуу менен окуп атабыз. Эми баарыбыз жакшы окуп, жакшы ийгиликтерге жеткенге аракет кылайлы. Баарыңарга жакшылыктарды каалайм, ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Бүгүнкү биздин темабыз саймалуу таш, балдар. Ар бириңер дептериңер болуш керек, себеби кээ бир тапшырмалар дептерге жазылат. Ошондуктан сөзсүз алдыңарда балдар дептер, калемсап болуш керек. 2 сентябрь, темабыз саймалуу таш. Улуттун ыйык туткан касиеттери. Улуттун ыйык туткан касиеттери деген сөздөрдү кандай которобуз? Түшүнүп атасыңарбы бул сөздү? Улуттун ыйык туткан касиеттери деген сөздү кандай түшүнөбүз? Жети ыйык дегенди кандай түшүнөбүз? Ким кандай түшүнөт, балдар? Ыйык дегендерди. Это наследие предков, наследие деп түшүнөбүз, Бүгүнкү сабагыбыздын максаты саймалуу таш тексти жана кыргыздын ыйык туткан касиеттерин бир өңчөй мүчөлөр тууралуу түшүнүп аласыңар. Теманын негизинде жаратылышыбыздын кооздугуна баа беребиз. Кыргыздардын ыйык туткан касиеттерин, жаңы сөздөрдү катыштырып сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Текст тууралуу ойлоруңарды ортого салып айтып бере аласыңар. Грамматикалык темабыз тең байланыштагы сөздөр бирдей суроого жооп берсе, бирдей милдет аткарышса, бир өңчөй мүчө деп аталат. Бир өңчөй мүчө деген теманы биз мурдагы класстарда өткөнбүз, балдар. Это однородные члены предложения. То есть однородные члены предложения — это слова, которые отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному члену предложения. То есть либо к подлежащему, либо к сказуемому. Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү бири-бири менен интонация аркылуу байланышып, арасы үтүр менен ажыратылат. Мисалы, алма, өрүк, алмурут, бышты. Бул сүйлөмдө алма, өрүк, алмурут дегендер эмне болуп кетти? Бир өңчөй мүчөлөр. Эми азыр, балдар, силерге саймалуу таш жөнүндө кыскача билдирип окуп бергим келип атат. Силер алдыңарга өзүңөрдүн китебиңерди ачып, китебиңердин 5-бетин ачып койсоңор, саймалуу таш деген текст бар. Мен ошо тексттен бир аз гана кыскача алдым. Силер өзүңөрчө ал текстти толук окуп, анан түшүнүп аласыңар. Мен азыр кыскача окуп, силерге түшүндүрүп бергенге аракет кылайын. Саймалуу таш Фергана тоо кыркаларынын эң бийик чокуларында биздин заманга чейин 2000-жылдар аралыгында аскадагы таштарга чегилген сүрөттөр, чиймелер, жазуулар. Болжолу 10 гектардай аянтта мындай сызуу чийүүлөр ачык асман алдында жатат. Жетүүгө абдан кыйын. Тоо башында болгондуктан бул жерди кыргызстандыктардын да көбү көргөн эмес. Таш бетинде жаа тартып аткан, ат минип бараткан,
жана ар кандай белгилерди түшүндүргөн адам сөлөкөттөрү жаныбарлар, аттар, тоо, аркар, эчки теке, бугу, төө, илбирс, карышкыр, каман, ит, жылан жана башка нерселер түшүрүлгөн. Көбү символдор сыяктуу берилген. Көпчүлүгүнүн маанисин түшүнүш кыйын. Айрымдарына акылың жетпейт. Бул жер көп изилденген эмес. Саймалуу таш орус тилине которгондо узорчатый камень дегенди түшүндүрөт. Бул жерде балдар мынакей азыр саймалуу таш жөнүндө кыскача текстти окуп бердим. Которуштун андай деле кажети жок. Демек саймалуу таш силер деле мисалы Ысык көлгө барганда, кайсы бир жерлерге барганда таштарга чегилип жазылган сүрөттөрдү, таштарга чегилип жазылган кандайдыр бир жазууларды көргөн болушуңар керек. Ушул саймалуу ташта кыргыздардын жашоо турмушу, кандай буюмдарды колдонгон, жаныбарларды мынакей айтып кеттик, төө, илбирс, ар кандай жаныбарлардын сүрөттөрү түшүрүлгөн. Мына көрүп турасыңарбы? Могу жердеги сүрөттө саймалуу ташта текелердин, адам жаа менен турган ушундай сүрөттөр тартылган. Бул саймалуу таш менен байыркы кыргыздар өзүнүн жашоо турмушун ушул таштарга чагылдырып кеткен. Мынакей көрүп турасыңар, бул жерде мергенчилер тартылып турат. Элдер кантип жашап, жашоо турмушу мергенчилик менен өткөн. Бул жерде дагы жаныбарлардын сүрөттөрү, мына аттардын жаныбарлары сүрөттөрү, мүйүздүү жаныбарлардын сүрөттөрү, адамдар чагылдырылып турат. Бул саймалуу таштагы сүрөттөр кандайдыр бир нерселер менен чегилип жасалган. Таш менен. Бул жерде мына ошол мезгилде жашаган адамдардын колдонгон буюмдары. Могу жерде дагы мынакей бул эликтин сүрөтү үстүндө адамдар чыгып отурган чагылдырылып турат. Көрүп атасыңарбы? Могу эң бийик тоонун чокусунда экен. Мен силерге азыр текстти окуп кеттим. Бул жерге жетүү аябай кыйын. Тетиги жакта сүрөттүн арт жагында карасаңар, бийик чокулуу, ак карлуу, мөңгүлүү тоолор турат. Демек бул саймалуу таштар дагы бийик тоолордун үстүндө жайгашкан. Эми азыр биз окуган текстте балдар жаңы сөздөр кездешти. Бул тоо кыркалар, чокулары, аска, чегилген сүрөттөр, чиймелер, болжолдуу, жаа тартуу, сөлөкөт, изилденген эмес деген сөздөр берилген. Эми силерге мындай суроо. Тоо кыркалар дегенди кандай түшүнүп атасыңар? Мен силерден жоопту күтөм. Тоо кыркалар. Ким которуп берет? Горные что-то, горные вершины. Чокулары, тоо кыркалар, горные хребты. Чокулары дегенди кандай түшүнөбүз? Вершины, туура бермет. Аска деген сөздү кандай түшүнөбүз? Аска деген сөздү кандай түшүнөбүз? Скала, туура. Чегилген сүрөттөр, скалистые, туура. Чегилген сүрөттөр, ташка чегилген сүрөттөр. Чегилген дегенди кандай түшүнөбүз? Картины какие-то. Чегилген. Да, Марсель неправильно говорит. Настенные рисунки. Так, еще. Чегилген. Вот смотрите, мен азыр силерге сүрөттөрдү көрсөтүп кеттим. Вот смотрите, как они сделали вот эти картины. Как выбитые правильно Алтынай. Чегилген сүрөттөр. Кийинки сөзүбүз чиймелер. Чийме.
Чию деген сөз эмне ал? Рисовать. Чию деген сүрөттөр, чиймеленип тартылган сүрөттөр экен. Болжолу деген сөздү кандай түшүнөбүз? Болжолу. Ким айтат? Болжолу. Примерно, туура, Нагима. Жаа тартуу. Жаа тартуу. Жаа деген бул эмне, балдар? Кыргыздын натянуть лук, туура кубат. Сөлөкөт. Адамдардын сөлөкөтү, жаныбарлардын сөлөкөтү тартылган ал жерде. Сөлөкөт дегенде силуэт деп түшүнөбүз. Изилденген эмес. Неисследованное. Туура, Айжан, азаматсыңар, жакшы. Эми суроо, балдар. Азыр биз силер менен текстти өттүк, жаңы сөздөрдү менен түшүндүк. Эми суроолорго жооп берели. Бат-баттан жооп беребиз, убактыбыз жетпей калбасын. Саймалуу таш кайсы жерден табылган? Биринчи суроо. Сүрөттөр, чиймелер болжолу канча гектар аянтты ээлейт? Мен текстте окуп кеттим. Эмне үчүн кыргызстандыктардын көбү ал жерди көргөн эмес? Таш бетинде эмнелердин сүрөттөрү тартылган? Бул жерди кимдер изилдеген? Биринчи суроого ким жооп берет? Саймалуу таш кайсы жерден табылган? Көбүнчө, балдар, саймалуу таш Ысык көл жакта бар. Ошол жактан табылган. Ысык көлдүн тоолорунда, туура, Ибрахим. Сүрөттөр, чиймелер болжолу канча гектар аянтты ээлейт? Мен силерге айтып кеттим. Канча гектар аянтты ээлейт? Көп гектар. Дагы? Так жооп бере албай атабыз, жакшы. Кийинки, эмне үчүн кыргызстандыктардын көбү ал жерди көргөн эмес? Эмне үчүн? Себеби ал бийик тоодо жайгашкан. Ал бийик тоолорго, туура кубат, көбү бара албайт. Таш бетинде эмнелердин сүрөттөрү тартылган? Бат-баттан жооп беребиз, балдар. Таш бетинде эмнелердин сүрөттөрү тартылган? Адамдардын сөлөкөттөрү, туура. Дагы? Жаныбарлардын сөлөкөттөрү, жаа тарткан адамдардын сүрөттөрү, туура, азаматсыңар. Бул жерди кимдер изилдеген? Бул жерди кимдер изилдеген? Мынакей азыркы мезгилде, балдар, эми изилдеп келишип атат. Бул кайсы кылымдарга таандык? Археологдор, туура, орус археологдор изилдеп баштаган. Кайсы убакытка таандык экенин, азаматсыңар. Кийинки дагы бир ыйык туткан улуттук касиеттер, бул биздин кыргыздын 7 касиети бар. Улуттун 7 касиети. Касиети дегенде эмне деп айттык? Бул касиети это символы, 7 символов, как мы можем сказать, или 7 высоких, то, что мы ценим деп айтайлы, орусча айтканда, кыргыздын баалуу 7 касиетин айтып кетишибиз керек экен. Бул эң биринчи комузубуз, андан кийин баш кийим калпагыбыз, андан кийин боз үй, жылкы, манас эпосы, ала тоо жана ысык көл кыргыздын бермети деп айтылат. Эми ар бирине бирден кайрылып кетсек, балдар. Комуз бул ата бабаларыбыздын урпактарына калтырган, муундан муунга өтүп келаткан жан дүйнөсү. Андан тышкары комуз жөнүндө көптөгөн ырлар бар. Мисалы, Алыкул Осмоновдун комуз жөнүндө эң сонун ыр саптар бар. Кылымдан кылым санап көксөй, жыргалдуу биздин ушул күндү көздөй. Бул комуз көп сууларды кечип келген, эли да комузундай жөп жөнөкөй деп Алыкул Осмонов комуз жөнүндө айтып кеткен экен. Кыргыздын комузу да кыргыздай жөп жөнөкөй.
Кийинки баалуулугубуз калпак. Калпак бул улуттук баш кийим, жигиттердин башындагы символу, күчү, ыйык, улуттук касиети. Анан ак калпагың башыңдан түшпөсүн деген макал бар. Дайым бата кылып атканда, кандайдыр каалоо тилек айтып атканда кыргыздарда калпагың башыңдан түшпөсүн, бийик жүр деген тилектерди айтып кетет. Кийинки баалуулугубуз боз үй. Көчмөндүк архитектуранын шедеври, элдин тарыхы, үй бүлөнүн ыйык туткан табириги. Ата бабаларыбыз ынтымактуу үй бүлөгө ырыс, кешик, кут боз үйдүн түндүгүнөн түшөт деп эсептешкен. Ат адамдын канаты. Кийинки баалуулугубуз бул ат. Манас эпосу мекендин баа жеткис байлыгы. Башка бир элде Манас үчүлтеги сыяктуу бир да эпос жок. Кийинки баалуулугубуз Ала тоо. Бул Ала тоо тоолору, биз тоолорубуз менен сыймыктанабыз. Тоолорубузду бийик тутабыз. Кыргыздын ажайып кооз храмы, көрдүңөрбү? Храм менен салыштырып айтып атат. Табият балдарына тартуулаган керемет. Тоолор биздин алтын бешигибиз, ата мурасыбыз, түгөнгүз байлыгыбыз. Акыркы биздин 7-чи кереметибиздин бири бул Ысык көл. Борбор Азиянын бермети деп айтылып кетет. Ошол эле берилген 7 ыйыктарыбызга макалдарды окуп кетейин. Чөп чыкпаган жер жетим, элден азган жетим, башчысы жок эл жетим, албаган кыз жетим, тыңдалбаган сөз жетим, кемпирден калган чал жетим, багылбаган мал жетим деген макалдар айтылып кеткен экен. Кыргыздын кайсы макалын укпайлы балдар? Ар бир макалыбыз ушунчалык философиялык мааниси күчтүү. Эгер терең угуп турсак, ар бир макалдарыбыздын мааниси терең. Ар бир, мисалы, кызды үйдө кыл жатпайт, силер толтура макалдарды билесиңер. Ошондуктан кыргыздын ар бир сөзү ыйык, ар бир макалдары терең маанини билдирип турат экен. Эми балдар, бул кайтарым байланышыбыз, бул жерде кандай маалыматтарга ээ болдуңар деп мен жазып кеттим. Эми бул маалымат боюнча силер үй тапшырмасында аткарасыңар. Ой, бүттү. Үйгө тапшырма балдар. Үйгө тапшырма мен Я класс боюнча жөнөтөмүн. Я класс боюнча кайтарым байланыш кылабыз. Тапшырманы мындай кылабыз. 2 саат кыргыз тили өткөндөн кийин мен тесттик тапшырмаларды жөнөтөм. Анан ошол боюнча результаттарыңарды биле бересиңер. 1-2 саат кыргыз тил, 1 саат адабият болот. Ошондуктан адабиятты дагы, кыргыз тилди дагы 2 саат өткөндөн кийин Я класстан тапшырма берем. Түшүнүктүүбү? Анда саламатта калгыла балдар. Кийинки көрүшкөнчө. Үйгө тапшырма дагы бир жолу кайталап кетейин. Я класстан берем. Бирок китебиңердеги 3-чү бет Саймалы таш деген текстти окуйсуңар. Текстти окуп, андан тышкары кыргыздын баалуулуктарындагы 7 баалуулугун окуп кетесиңер. Өзүңөрдүн ой тутумуңарга сактап калышыңар керек аны.
Рахмат силерге дагы.